بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, azırkı söz erkeklerin güçlü olsu, aң sezimli olsu, жана ору сыркоолордон алыс болсу тууралуу бир аз сөз болот иншалла. Эркектер канткенде күчтүү болот. Эң биринчиси Кур'ан окуш. Анткени Кур'ан жүрөктү ачат. Биринчиден исламга жүрөк ачыла турган болот. Кур'ан менен Алла субхана тааала ыраазы болот. Кур'ан Алланын сөзү, Алланын китеби. Кур'анда баардык жакшылык Кур'андын ичинде. Кур'ан окуш менен иншалла Алла субхана тааала көптөгөн нерселерди насип кылат. Ошонун бири күчтүүлүк, аң сезимдүүлүк, акылдуулук жана чындыкты биле турган болот, акыйкатты сүйлөй турган болот. Жалганды таштай турган болот. Жана күнөө иштерден алыс боло турган болот Кур'андын себеби. Кур'анды ачыш менен Алла субхана ва тааала жүрөгүн ачып коет. Ошондой эле Алла субхана ва тааала Кур'андын ичинде баардык байлыкты да, бийликти дагы, дүйнө ахиреттин бактылыгын баардыгын камтып койгон. Ошо Кур'ан окуш менен иншалла ошонун баардыгы берилет. Жана күчтүү болуу да сезим берилет. Ошон үчүн көбүнчө билген исламда кыздар көбүнчө турмушка чык десе, баягы хафиза кыздар, Кур'ан жаттаган же болбосо илимдүү кыздар эмелерге чыккысы келет го, хафиздерге. Билишет да, что хафиздер күчтүү болот экен. Аң сезимдүү болот экен. Хафиз деген Кур'анды жатка билген. Андан кийинки баягы тамак аш жагынан айтып кете турган болсок, финик. Алдыңыздарда турат. Финик жеш менен, яғни курма да коебуз биз, тамара да коет арабча. Финик жеш менен аң сезим өйдөлөйт да. Күч кубат берилет. Бүт витаминдин баары финиктин ичинде да. Ошо эң аз дегенни эркекмен деген адам иншалла мүмкүнчүлүгү болсо күнүнө 7 курма эртең мененкисин жеп койсун. Сыйкырдан алыс болот, бали кырсыктан да алыс болот. Ошо күчтүүлүгүнө да себеп болот. Келинчеги ал эркекти мындайча айтканда урматтай турган, сыйлай турган эркек болот. Андан кийин эмбир көрсөтүп коеюн. Ушундай эмбир иншалла бир чайга кошуп, же болбосо сууга, кайнак сууга кошуп, же мындай эле сууга кошуп иче турган болсо иншалла ичинеден кесип, ошону иче турган болсо өзүнө эле пайда. Муну айта турган болсок, пайдалыгы ушунчалык көп. Күчтүүлүккө, ден соолуктун чың болуусуна, кандын тазарышына, памяттин жакшы болушуна баардыгына себеп болот. Жана ошондой эле келинчек ыраазы болот. Урмат сыйлуу эркек болот аялынын астында. Ошого иншалла ушундай эмбирден баардыгы салып, үйгө коюп койгон арзан эле турат. 250 тегереги алып коюп коюп акырындан салатка кошсоңуз болот, дамы чыгат. Ошондой эле кайнак суу менен ичесиз, мындай суу менен ичесиз, ар кандай кылып иче берсеңиз болот. Ошого иншалла баардыгыбыз аракет кылалы. Андан кийин лимондун сугу менен, лимон сыгып туруп, балды аралаштырып иче турган болсо, күнүнө жок дегенде 1 чоң кашык ичип койсун. Экөөнү аралаштырып коюп койсун, ошондон 1 чоң кашык ичип койсун эртең менен кечинде. Эмне үчүн бул теманы козголду? Азыр көбүнчө аялдар суроо бергени, мен күйөөм менен ажырашам деген көп нерселерди айтып атат. Ошону баягы ажырашкандар көп болуп атат.
Ошо себептердин бири эмне? Эркек алсыз болгондук себебинен. Ошон үчүн эркек күчтүү болуш керек. Эркек бардык жагынан күчтүү. Ар-риджалу каввамун аля ниса. Эркектер күчтүү аялдарга караганда. Аң сезим жагынан, ошондой эле акылдуулук жагынан, киришен табуу, яни акча табуу жагынан, башкаруу жагынан, барлык жагынан эркек күчтүү. Алла Таала айтып койду күчтүү деп. Ошондой эле физически да күчтүү болуш керек. Өзүнүн аялынын акысын бере турган болуш керек. Ошого иншалла барлык эркектер аракет кылалы иншалла. Андан кийин мисвак колдонуу. Мисвак. Бул мисвак тишти сүрүп тазалайт биринчиден. Алланын ыраазычылыгына себеп болот. 70тен ашык ооруга шифа. Ошон үчүн иншалла мисвак колдонгонго ар бир эркек аракет кылсын. Ушул нерселерди кыла турган болсок, иншалла Куран окуп тура турган болсок, эч бир аял ыйлабай турган болот. Эч бир аял күйөөмөн ажырашам деген сөздү айтпай турган болот. Ошого иншалла эркектер аракет кылалы. Аялдар да сабыр кылып, өздөрү аракет кылсын иншалла ошого. Күйөөсүн ыраазы кылышка. Кайсы бир аялдан, эркектен аял күйөөсү ыраазы боло турган болсо, кайсы бир аялдан ал аял жаннаты болот. Ошого иншалла аялдар да аракет кылсын. Анча-мынча нерселерине сабыр кылсын. Канчалык эркек жакшылык кыла берет, бирок бир кичине тарынып кое турган болсо, ма раайту минка хайран кад дейт да. Мен сенден бир жакшылык көргөн жокмун дейт. Ошо сөздү айтыш менен барлык жакшылыктардын баарын чүгүп кетет да. Ошого иншалла аялдар ал сөздү айтпасын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, би рахматика. Тaqabbal